Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков ырчы Курал Чокоевдун жоруктарына үн катты. Урматтуу мекендештерим, тигил эки жигиттин маегинин айрым үзүндүлөрүн аргасыз көрдүм, кептерин айла жоктон уктум. Көзүм жана кулагым үчүн жараткандан маданият кызматкери деген атты жамынып, адамга жарашпас жорук-жоосун көрсөткөн ырчы мырзалар үчүн элимден кечирим сурайм. Булар неге мынчалыкка барганына такыр түшүнө албай турам. Атың чыкпаса жер өрттө дейин десем, экөө тең өнөрү менен канчалаган адамдардын сый урматын таап, узун элдин учуна таан алып калышкан. Эгерде булар бизге караштуу мекемелерде, айталык филармонияда, театрларда же окуу жайларда иштегенде заматта коштошмокпуз. Сөзүбүз кыска, чарабыз катаал болмок. Бирок өз алдынча ырдап жүргөн эркин ырчыларга тикелей чара көрүү рычагы, тилекке каршы мыйзамдарда жок. Деген менен андайларды адепке чакыруунун жолун, аргасын буюрса табабыз. Кыскасы мындай: министрликке караштуу медиа борборлордун бардыгына бул эки ырчынын клиптерин, ырларын, сөздөрүн чыгарбоого көрсөтмө берилди. Бизге карабаган коомдук жана эркин телеканалдарга да ушундай сунуш жиберебиз, буюрса. Театралдык оюн-зоок мекемелерине да бул ырчылардын концертине тыюу салуу көрсөтмөлөрү даярдалып жатат. Эки жигиттин бири Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Мамлекет башчысына мындай даражалуу наамдан ажыратуу сунушун киргизүү жагында карап жатабыз. Эгер айыбын таң алып, калкыбыздан кечирим сураса, анда кеп башка. Эгерде министрликтин ведомстволук сыйлыктарын алган болсо, атайын буйрук менен жокко чыгарабыз. Азырынча көрөөр чараларыбыз ушулар. Ананда ырчылык менен алек болом дегендерге лицензия алууну милдеттендирген мыйзамды же токтомдун долбоорун даярдабасак болбойт окшойт. Антпесек микрофон кармап ырчы чоорчу катары таанылгандын ар биринин тентектиги үчүн министрликти айыптоо адат болуп баратат. Бирок эки жигит айыбын танбай, камчысын мойнуна салып, эли журтубуздан кечирим сурайт деп ишенем. Айкөл элбиз, кечирет. Эгер ушунча адамдын пикирин, оюн капарга илбей, өзүм билем, ит үрө берет дегендей текеберденсе, калктын назарынан калат. Сураныч: булар минтептир деп видеонун шилтемесин тарката бербеңиздер. Жакшы ой менен жаманды жайылтууга себеп болбойлу.